Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн силер менен алифбе сабагынан Б, П тамгалары менен же болбосо түгөйлүү үнсүздөр катышкан сөздөр менен таанышабыз балдар. Б, П тамга тыбыштарын биз билебиз, балдар? Б, П тыбыштары булар түгөйлүү үнсүздөр. Б тыбышы жумшак үнсүз, ал эми П тыбышы каткалаң үнсүз. Биз мисалы үчүн кээде сөздөрдү айтканда айтылышы боюнча окшош айтылгандай болгону менен жазылганда Б жана П тамгалары жазылышы керек балдар. Ошондой сөздөрдү карайбыз азыр мына. Мына бул жерде бизге сөздөр берилди. Аба, апа. Бул жерде Б жана биринчи аба деген сөз Б тамгасы менен, апа деген сөз П тамгасы менен жазылып жатат. Андан кийинки сөздөр карапа, караба. Карапа деген эмне балдар? Идиш, Ал эми караба деген караба дегенди билдирет, Бул кишинин кыймыл аракети. Андан кийинки сөздү карайбыз. Бил, пил. Көрдүңөр балдар? Айтылышы боюнча окшошуп кеткени менен жазганда сөзсүз түрдө Б жана П тамгалары болуп жазылат. Бил деген бул эмне? Бирөөнү бил деп атат. Ал эми пил деген бул жаныбар. Эми балдар, бизге батбирек деген текст берилди. Батбирек деген эмне? Батбирек деген балдар асманга учуруп ойной турган оюнчук, билесиңер балдар. Китептеги сүрөттөн карап көрсөңөр болот, Бул жерде китептеги сүрөттө балдар батбирек учуруп жатканын көрүп атасыңар, балдар. Эми силер азыр бул жерден ушул тексттеги сүйлөмдөрдү толуктайсыңар. Мисалы, биринчи сүйлөмдү мен окуп берейин, Болот, пери, капар, батбирек жасашты. Кана силер дагы текстке сүйлөмдөгү бош орундарды толуктагыла балдар, толуктап, анан сөздү ордуна коюп окуп бересиңер балдар. Кийинки тапшырмабыз балдар. Бул жерде мына биринчи сапты карасаңар, бил деген сөз турат. Кыргыз тилинде сөздөрдөн сөз жаратса болот, балдар. Мисалы үчүн бил деген сөздөн мүчө улап билек деген сөз түзүлдү. Көрдүңөр балдар? Уңгу сөзгө мүчөлөр уланып, сөздүн мааниси өзгөрдү. Мисалы үчүн бил деген бул бирдемени бил деп атат. Ал эми билек десекчи, бул колдун билеги, Андан кийин билерик. Билерик деген апаларыбыздын, кыздардын колуна таккан коз буюм, Ошол эле билерик деген сөзгө дагы мүчөлөрдү уласак, билериктер. Көрдүңөрбү балдар? Билериктер деген бул көп билерик экенин билдик балдар, Эми ылдыйкы сапты карайбыз. Кап. Кап деген сөзгө мүчөлөрдү уладык дагы, ар түрдүү маанидеги сөздөрдү алдык балдар. Мисалы үчүн капта. Эмне кыл? Капта. Кыймыл аракетти билдирген сөз болду, Эмне кыл? Андан кийинки сөз каптады. Каптады. Дагы башка мүчө улайбыз. Каптайт. Эмне кылат? Каптайт, балдар. Келгиле силер дагы өзүңөр ушундай бир сөздү ойлогула дагы, ошол сөзгө мүчөлөрдү улап, маанисин өзгөртүп үйрөнгүлө балдар, Бул жерде болсо балдар бизге муундар берилиптир, Муундардан силер өзүңөр сөз түзөсүңөр, Бул жерден биринен бирге уланып, сөздөрдү түзүп, канча сөз табасыңар, андан кийин окуп бересиңер балдар.